Мен Гостройдун жумушуна абдан нааразымын. Эгер бүгүн салынып аткан бул объектилер мындай көз боёмо объектилер болсо, анда салынбай эле койсун. 100 объектилер салынып атат Кыргызстандачы. Любой объект көрсөм ушундай проблемалары. Фундаменти уруп аткан болот, кирпичи күйүп кеткен кирпичтен салынат. Жейт. Баары жешет акчанычы. Өздөрүнүн балдарын келечегине мына Беловодскийдеги забор. Мына көрүп алгыла. Бул заборго фундамент куйбай туруп эле сайып койгон неме забордучу. Бул балдарды басып кала жазган бул заборчу. Мына монтип эле кулап калган. Жөн эле. Азыр деле фундаменти жок бул заборлордунчу. Азыр деле кулайт буларчы. Чындап эле көп жерлерде мектептер салынып, садиктер салынып, жолдор салынып, алдыга жылыш бар. Аны ачык эле айтыш керек экен. Канча проекттер салынып атат. Мен негизинен эле мындай жөн эле иштеп аткан адамга тийишип жаман көрүнгүм келбейт да. Бирок эгер биздин мектептер, биздин балдардын келечеги, бала бакчалар жана ушул сыяктуу нерселер ушунчалык жоопкерчилиги жок. Мондай күйүп калган кирпичтерден фундаменттер уйпаланып, экиге бөлүнүп аткан мектептер салынып атса, анда бир аз токтотуп турбайлыбы? Салганды үйрөнгөнгө чейин. Бул мектептер көпкө турбайт. Жөн эле көз боемочулук кылып салыштын кереги жок го дейм. Мен ойлойм, сиз өзүңүз чечим чыгарасыз депчи, бирок бүгүнкү күндө ачык айкын силерге көрсөтүп бердим. Гостройдун иштеси жакшы эмес. Жакшы эмес эмес, абдан начар.